Тоқаев. ЖКК аскерлери Қазақстаннан 2 күндөн кийин чыгарыла баштайт. Қазақстанның президенти Касым-Жомарт Тоқаев парламенттин жыйынында сөз сүйлөп жатып, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерлери 2 күндөн кийин акырындык менен чыгарыла баштарын маалымдады. ЖККнын бейпилдик күчтөрүнүн негизги миссиясы аяктады. 2 күндөн кийин акырындык менен чыгарыла баштайт. Аскерлерди чыгаруу 10 күндөн ашпайт, деди Тоқаев. Эске сала кетсек, 2 январда Казакстандын Алматы, Актау, Жаңы-Өзөн шаарларынын тургундары суюлтуган газдын баасын арзандатуу талабы менен нааразычылыкка чыгышкан. Бул тынчтык митинг Казакстандын түштүк аймактарынын баарына жайылып, акыры башаламандыкка тополоңго айланып кеткен. Жагдай боюнча Казакстандын президенти Касым-Жомарт Тоқаев 5 январда кайрылуу жасап, ЖККга мүчө өлкөлөрдөн жардам сураган. Сунушту кабыл алган мамлекеттер Орусия 1400, Армения 300, Беларусь 400, Тажикстан 100, Кыргызстан 150 аскерин жөнөткөн. Булак, Марал ФМ. Алматыдан 150 кыргызстандык мекенин алып келинди. 11 январда Алматы шаарынан 150 жаран Кыргызстанга алып келинди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Бул жарандар Кызыл Крест комитетинин колдоосу менен Кыргызстандын Алматы шаарындагы башкы консулдук уюштурган атайын автобустар менен келишкен. Казакстандын укук коргоо органдары тарабынан кармалган Кыргызстандын жарандары Юборов, Хуров, Жешанло жана Мачо бошотулду. Мындан тышкары дагы бир кыргызстандык Баялы Төрөгелдиевдин Чымкент шаарында укук коргоо органдары тарабынан сурак убагында катуу сабалып, оор абалда медициналык жардамга муктаж экени тууралуу маалымат чындыкка дал келбей турганы айтылды. Министрликтин маалыматына караганда Баялы Төрөгелдиевдин ден соолугу жакшы, үйүндө. Ал эми Казакстандагы башаламандыктар учурунда каза болгон кыргызстандык жаран Алмаз Мусаевдин сөөгүн мекенине алып келүүгө уруксат алынды. Булак, Марал ФМ.